Шарлотта Уилбурга түн ушунчалык узун сезилип таң атпай жатты. Түн ичинде 10 жолу ойгонуп, караңгы иткитип, саат канча болгонун биле албай сырттагы дабаштарды тыңшап атты. Уилбур биринчи ойгонунда ага дал салынган көктө Темплтон кемирип жатканын угуп жатты. Келемиш тиштери менен карчылдатып жыгачты болушунча тешкенге аракет кылып жаткан. Оңбогон келемиш, деди Уилбур ичинен. Экинчи жолу ойгонгондо кагаз оодарылып, өзүнчө каркылдап аткан укту. Саат канча болду? Деп торопой кагаздан сурады. 11 жарым болуп калса керек, деди кагаз. Сен эмне уктабай жатасың, Уилбур? Башым чыңалып ойтолуп кетти, деди Уилбур. Ошондой де, деди кагаз. Менин андай оорум жок. Менин башымда бир да ой жок, бирок байлыктын баары курсагымдын алдында. Кыйын болсоң 8 жумуртканы басып чыгарып көр. Түшүнүп турам, кыйын болсо керек. Балапандарың качан чыгат? 30 күндөй убакыт ичинде, деди кагаз. Кээде күн жылуу болгон кезде амалга салып, үстүн саман менен жаап туруп бир аз сейилеп келип атам. Уилбур оозун ачып эстеди да кайра көзү ирине баштады. Үргүлөп баратканда кулагына экөөбүз дос болобуз, уктай бер, эртең менен көрүшөбүз деген үн кайрадан жаңырды. Таң атканга 1 саат убакыт калганда Уилбур ойгонуп сырт жакты тыңшады. Буюрса таң атайын деп калды, деди Уилбур ичинен. Таң шоласы үлбүрөп терезеге тийип, жымыңдаган жылдыздар биринин артынан бири шамга окшоп өчүп баратканда, Уилбур канатына башын катып жаткан казын, бир аздан кийин нарыраак жакта жаткан койлор менен козулардын карандыдаана көрүнө баштады. Таң сүрүлүп агара баштады. Чыдамсыздык менен күткөн таңыбыз да келди окшойт. Чыныгы досума жолуга турган күн келди. Уилбур элеңдеп эки жагын карап койду. Алгач ал кепенин ичин жүрө кыдырып, баарын карап чыкты. Моюнун созуп терезени кырын, шыпты көзү тешилгенче карады. Тилекке каршы эч нерсе көрө алган жок. Бир маалда чыдабай биринчи сөз баштоону чечти. Урматтуу кечине мага кайрылган жолдош, деди Уилбур үнүн катуу жана ишенимдүү чыгарып. Мага бар экениңизди билгизип, кандайдыр бир белги берип коюңузду өтүнөм. Торопой токтоп калды да айланасын бир сыйра карап тыңшап турду. Кепедеги малдын баары баштарын көтөрүп, Торопойго жин тиди деңсип карап калышты. Көңүл бургула, деди Уилбур. Кайра кайталайм. Кечинде мага дос болууну сунуштаган жандын ачыкка чыгуусун өтүнөм. Койлор кыжыры келип бири-бирин карашты. Уилбур, обу жок нерсени айтпачы, деди картаң кой. Таң атпай жаңы досуңдун да тынчын алып жатканыңды түшүнбөй турасыңбы? Ал досуңа үрүлдөгөн акидеи асылып, таттуу уйкусун буза берсең, сенден баш тартууга мажбур болушу мүмкүн. Досуң эртең туранына көзүң жетеби? Кечирип койгулачы суранам, деп Уилбур шыбырай баштады. Бир маалда чакасын көтөрүп, Лерви келди. Уилбур ордунан ыргып туруп, эки жагын карабай шашып-пушуп жугундунун баарын ичип өтүп, акырдын ичин тили менен жалап жоктап чыкты. Койлор болсо шалбаны көздөй чубап жөнөгөндө, алардын артынан кагаз анда-санда бир чолуп оттоп баратты. Тамактан кийин үргүлөп бараткан Уилбурдун кулагынын түбүнөн баягы назик үн жаңырды. Салют, досум. Эмне дейсиң? Деди Уилбур уйкусунун ортосуна түшүнө албай. Сен кайдасың? Салют, деп мен сени менен учурашып жатам. Саламатсыңбы? Же кутмандуу таң менен, дегендин ордуна кыска эле ушинтип учурашканды жакшы көрөм. Кызыктай сөз экенин билем, бирок ушул сөз дайыма оозума келе берет. Каякта экеним сага кызык болуп атса, эшиктин үстүндөгү бурчту карасаң, мен ошол жерде желе тартып атам. Уилбур кайра карап атып, акыры жагымдуу үнү бар жанды көрдү. Эшиктин дал үстүндө чоң желе самсалып, анда бооз жүргүмүш айым башын ылдый салаңдатып алып Торопойду карап туруптур. Эми мени көрдүңбү? Деди жүргүмүш. Албетте көрдүм, деп Уилбур кубанычтуу кыйкырып жиберди. Менин атым Шарлотта, деди жүргүмүш. Шарлотта дейсиңби? Деди Уилбур. Толук атым Шарлотта Каватика, бирок кыскача Шарлотта дей берсең болот. Сен абдан сулуу болсоң керек, деди Уилбур. Айтпа, чүрөктөй сулуумун, деди жүргүмүш. Атаган ат, сен мени көрө тургандай, мен да сени даана көрсөм кандай болмок эле? Мени эмне көрө албай жатасың? Мен бакый эле маңдайымда турбаймбы? Маңдайымда турганыңды билем, бирок мен алысты жакшы көрбөйм. Бир жагынан жакшы болгону менен экинчи жагынан ар дайым көйгү жаратат. Эми чымынды кыймылдатпай желеге орогонумду жакшылап карап тур. Акырга конуп турган чымын учуп барып жүргүмүштүн жабышчык желесине түшүп калды. Алгач мен ага кол салышым керек, деди да Шарлотта башы менен чымынды сүзөк качырып жөнөдү. Шарлотта салаңдаган сайын артынан эчке жебек сыяктуу жип чубалып чыгып атты. Эми бул чымынды ороем, деди да чымынды как чыйга желеси менен ороп алды. Уилбур оозун ачып жүргүмүштүн бул жоруна таң калып карап турду. Ал көргөн көзүнө ишене албай жатты. Эми болсо бул чымынды кыйнабай, жанын биротоло жайылдырабыз, деди да жүргүмүш чымынды чагып алды. Болду эми, мындан аркысын ал сезбейт.
Бүгүн жолу болуп курсагымда канбай окшойт. Сен эмне чымын жейсиңби? Деди Уилбур. Анан эмне деп ойлоп аттың эле? Чымынын да коңуз, чегиртке, күбө, көпөлөк, кумурска, шиш тумшук, чиркей, 40 муун, айтор куурап жерге түшкөн баардык нерсени жейм. Акыры мен да бир нерсе кылып жан сакташым керек да. Туура, деди Уилбур. Алардын даамы кандай? Албетте даамдуу. Жесең тим эле таңдайыңа тайы түшөт. Чынында мен аларды бүкүл эле жебейм, канын сором. Канын ичсең даамдуусун айт, деди да Шарлоттанын ансыз да ички үнү ого бетер назик чыкты. Токтот, мындан ары улантпай эле кой, деп Уилбур титиреген үн менен. Суранам, мага эч качан мындайларды айтпай жүр. Эмнеге? Бул чындык. Мен оюмдан чыгарып аткан жерим жок. Тукумубуздун баары эле ошентип тиричилик өткөрүп келиптир. Миңдеген жылдар бою жүргөн-өштөрү чымын-чиркей кармап жеп келишет. Анда силердин тукумуңарга бак айтпаптыр да, деди Уилбур кабагын чытып. Ооба, туура айтасың, деди Шарлотта. Бул менин колумдагы нерсе эмес. Илгери кайсы жүргөмүштүн оюна жили тартуу келгенин билбейм да. Ошондон баштап бардык жүргөмүштөр анын жолун улап келишет. Бул зөөкүрчүлүк эмеспи? Деди Уилбур. Айткандан кайпай. Болуптур. Сен кандай ойлосоң ошондой ойлой бер, деп Шарлоттанын ачуусу келе түштү. Сага бардыгын даярдап, тамагыңды алдыңа коюп берет экен. Мага ким антмегиле? Мен өз акылым менен жашап, өзүмдү өзүм багып келатам. Мээм иштебесе эмгиче ачкадан өлүп калмакмын. Ушуларга чейин баарын жете өлчөп, бир кесип жашап келатам. Колума тийген нерсени кое бербейм. Эгерде мен зыянкеч чымындарды кармап жебесем, алар көбөйүп кыбыр эткен жан койбой, ак эле жер пер менен кошуп жеп коймок. Чын элеби? Деди Уилбур таң кала түштү. Анын жүзүн ары кылсын. Нары жакта балапан басып отурган Каз Шарлотта менен Уилбурдун ортосундагы маекти угуп өзүнчө бүтүм чыгарып койду. Уилбур ал эле жашоодо көп нерсени түшүнө элек, деди Каз ичинен. Мына акыры көптөн күткөн чыныгы достук да болдум. Бирок достуктун ичинде нече деген сырлар бар көрүнөт. Мисалы, Шарлотта арайымсыз, орой, амалкөй жана кан соргуч жан болуп чыкты. Мен жек көргөн адаттардын баардыгы ага таандык экен. Ал акылдуу жана сулуу болсо да, эми кантип ага ичимди жылытам, деди Уилбур. Бактыга жараша, жакын арада Уилбурдун Шарлотта тууралуу пикири таптакыр өзгөрөт. Анткени жүргөмү сыртынан одурайып, жагымсыз жана зөөкүр көрүнгөнү менен жүрөгү абдан жумшак, боорукер жан болуп чыгат. Алардын достугу барган сайын кирелип, Шарлотта өмүрүнүн аягына чейин Уилбурдун кыйышпас досу болуп калат.